Бөлчөктөрдү салыштыруу. Бизге кандайдыр бир эки бөлчөк берилсин. 4-төн 2 жана 6-дан 3 деген бөлчөк берилсин. Бул эки бөлчөктү салыштырууда жогорудагы эки тортту бөлөбүз. Биринчиси 4-төн 2. Бул биздин 4 бөлүккө бөлүп, 2 бөлүгүн алуу деген сөз. Же болбосо 6-дан 3 бул биздин тортту 6 бөлүккө бөлүп, 6 барабар бөлүккө бөлөбүз. Жана анын 3 бөлүгүн алабыз. Биз көрүп тургандай, торттун жарымы 2 өндө тең жарымдан калды. Демек, бул эки бөлчөк барабар экендиги көрүнүп турат. Же болбосо бул тортту 2 бөлүккө бөлүп, анын 1 бөлүгүн алуу. Же болбосо торттун жарымы. Же болбосо 4-төн 2-ни бөлүмүндө 2 деген санга бөлсөк, 2-ден 1 жана 6-дан 3-тү алымында бөлүмүндагы 3 деген санга бөлсөк, 2-ден 1. Бул 3 бөлчөк барабар экендиги көрүнүп турат. Эми мындан бул жерде карайбыз. Биринчи формула боюнча 2 менен 6-ны эм менен кны көбөйтүп, л менен энди көбөйткөнгө барабар. Демек, 2 менен 6-ны көбөйтсөк 12 барабар 4 менен 3-тү көбөйтсөк 12. Демек, формулабыз боюнча 12 барабар 12 келип чыкты. Кийинки бөлчөктөрдү алсак, кандайдыр бир 3-төн 2 жана 2-ден 1 алсак, бул бөлчөктөрдү жогорудагы тортту 3 бөлүккө бөлөбүз. 3 бөлүккө бөлсөк, 3 барабар бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн алсак, жана кийинки тортту 2 бөлүккө бөлүп, анын 1 бөлүгүн алсак, бул 2-ден 1 торттун жарымы. Биз көрүп тургандай 3-төн 2 чоң экендиги көрүнүп турат. Демек, бул экинчи формула боюнча эмди кга көбөйтүп
Demek 2'ni 2'ye көбөйтсөк 4. Ал эми 3'tü 1'ge көбөйтсөк L'ди M'ге 3'tü 1'ge көбөйтсөк 3. 4'tөн кичине же 4'төн чоң экендиги көрүнүп турат. Эми кийинки бөлчөктү алсак, кандайдыр бир 6'дан 3 4'төн 3 бөлчөктөрүн алсак, бул бөлчөктөрүбүз кайсынысы чоң же кичине экенин билүү үчүн жогорудагы тортторду бөлөбүз. Демек, биринчи тортту 6 бөлүккө бөлсөк 6 барабар бөлүккө бөлөбүз. Экинчи тортту 4 барабар бөлүккө бөлөбүз. Биринчи торттон 6 барабар бөлүктөн 3 бөлүгүн алсак, жана экинчи торттон 4 барабар бөлүктөн 3 бөлүгүн алсак, биз көрүп турган экинчи торт чоң экендиги көрүнүп турат. Экинчи торт көбүрөөк экендиги көрүнүп турат. Демек, мындан 4'төн 3, 6'дан 3'төн чоң экендиги келип чыгат. Же болбосо формула боюнча 3 менен 4'тү көбөйтсөк 12, 6 менен 3'tү көбөйтсөк 18. 12 18'ден кичине, 18 12'ден чоң. Ушул эле сыяктуу алымда бөлүмдөрү барабар болгон бөлчөктөрдү карасак болот. Бөлүмдөрү барабар болгон бөлчөк 9'дан 2 жана 9'дан 4 бөлчөктөрүн салыштырууда бөлчөктөрдүн алымы чоң болгону чоң болот. Демек, 9'дан 4 9'дан 2'ден чоң. Ошондой эле 5'тен 3 алымдар барабар болгон бөлчөктөрдү карайбыз. 5'тен 3 жана 5'тен 2. 5'тен 2 бөлчөгүн карасак, бул бөлчөктөрдүн бөлүмү кичине болгон чоң болот. Бөлүмү кичине болгон бөлчөк чоң бөлчөк болот. Ал эми тескери терс бөлчөктөрдө ушундай эле салыштырылат, бирок тескерисинче болот. Мисал катарында терс бөлчөктөрдө тескерисинче болот. Мисал катарында -14'төн 2 жана -14'төн 3'тө бул бөлчөктөрдүн
алымы кичинеси чоң болот. Ал эми алымы барабар бөлчөктөрдүн бөлүмү чоң болот. -4/5 менен -8/5 бөлчөктөрүнүн салыштырганда 8/5 чоң болот.